Москва районунун Ак Суу айыл өкмөтүнүн Мураке айылында өрт кырсыгы катталды. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалым болгондой, жол жээкте Lexus үлгүсүндөгү автоунаа толугу менен жана 20 чарчы метр жердеги куураган чөп күйгөн. Учурда өрттүн себептери такталууда. Тасманы окуянын күбөлөрү тартып алган. Анда титандын дөңгөлөктөрү ээрип кеткен. Унаа кетип бара жатканда эле түтөп кетти деген үндөрдү угууга болот. Ички иштер министрлиги Кримтөбөл Азиз Батукаевди камактан мыйзамсыз бошотууга байланышкан сотко чейинки өндүрүш иши аяктагандыгын жарыялады. Министрлик бүгүн тараткан маалыматка караганда, учурда кылмышка күнөөлүү бардык фигуранттарга айыптары окузулуп, аларга коюлган айыптар менен тааныштырылууда. Андан соң жакын арада сотко чейинки өндүрүштү тергелип аяктаган кылмыш иши башкы прокуратура аркылуу сот органдарына жиберилет. Батукаевдин ишине байланыштуу мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевге кылмышка кошо аралашуу жана коррупция беренеси боюнча айып коюлган. Ал учурда УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Мындан тышкары мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева жана экс-вице-премьер-министр Шамил Атаханов ошол учурдагы жазаткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы депутат Зарылбек Рысалиевке улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экс-төрагасы Бусурманкул Табалдиевке жана бир катар дарыгерлерге дагы айып коюлган. Бишкек шаарында жеңил унаа балдары менен бара жаткан аялды сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. Жол кырсыгынан 6 жашар кыз каза тапты. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Кечээ саат болжол менен 7 чамасында профессор Зима көчөсү менен түндүк тарапка бара жаткан унаа архитектура көчөсүнө бурулуп жатып, 3 жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Айдоочу кырсык болгон жерден кийин качып кеткен. Кырсыктан кийин 41 жаштагы жана 3 жаштагы жарандарды тез жардам кызматы жеткирген. Ал эми 6 жаштагы наристе алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза тапкан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлеринин ыкчам издөө иш-аракеттеринин натыйжасында унаа табылган. Унаанын ээси 18 жаштагы жаран экендиги аныкталып, ал кармалды. Чогултулган материалдар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Кадамжай районунун Тамаша айылында 45 жаштагы адам асынып каза болду. Бул тууралуу Өздүк булактар турмуш басылмасынан билдиришкен. Маалым болгондой, каза болгон адам буга чейин ооруп жүргөн. Маркум өз үйүнүн короосунда асынып алган. Артында 6 баласы калды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы бул факты боюнча кийинчерээк маалымат бериле тургандыгын билдирген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Канат Жумагазиев менен сабалган балдардын жакындары жыйынга чогулду. Анын айтымында, азыркы учурда издөөдө жүргөн шектүүлөрдү кармоо үчүн шаардык милициядан 7 бөлүм иштеп жатат. Алардын 2 бөлүмү шаардан сырткары. Ошондой эле шаардык милициянын тергөө башкармалыгынын башчысы Нурлан Утемисов тергөө иштери жүрүп жаткандыгын, чек араларга атайын посттор коюлгандыгын кошумчалады.